Саламатсыздарбы, достор? Биздин кийинки рубрикабыз. Өткөндө биз китептер дүйнөсүнө саякат деп ал жөнүндө подкаст чыгардык эле. Мен негизи бул керек подкаст деп, бирок биздин коомдо анчалык эле популярдуу болбойт экенин мындай түшүндүрдүм эле, ошентсе эле чыгардык эле. Өзүңүздөр YouTube'дан карап көрсөңүздөр болот. Көрүү, талкуу, китепке кызыккан адамдар тилекке каршы өтө аз. Бул дагы бир рубрикабыз. Буга чейин дагы бир 2-3 жолу деги эле тарых жөнүндө жана геосаясат боюнча бир 2-3 видео кылганбыз. Бул дагы абдан популярдуу болгон, элге биздин эл кызыккан, эл ошол экен талдап көргөн нерселердин бири экенин биз жакшы билебиз. Кезектеги суроо жараткан бул Азербайжан менен Армениянын ортосундагы алакалар боюнча бизге абдан көптөгөн суроолор келет. Ал тургай биз эмес, дүйнө жүзү талкуулап жаткан учур, себептен да өзүңүздөр билесиздер. Мына жакын арада эле Армения лидери Пашинян жана Азербайжан лидери Алиев Вашингтонго барып, киреген Америкада башка континентке учуп барышып, ал жерде тынчтык боюнча декларациясына кол койду. Бул декларация деген жөн эле жарыялоо. Бул келишим эмес. Албетте ал жерде азырынча өтө так милдеттемелер жок. Бул жерде ошол жанагы ниеттери биз мындан ары атышпайбыз, чабышпайбыз, урушпайбыз. Биз тынчтык келишимине эки тарап тең ошону каалап, ошол сүйлөшүү жолу менен бардык маселелерди чечүүгө даярбыз деп ошону жарыялады. Анын ичинде, ал келишимдин ичинде ага дагы токтолобуз. Ал жерде негиздер бар. Анын ичинде эмне бар экен, кандай шарттар бар экенин сөзсүз түрдө айтабыз, бирок башка нерсе. Биздин коомдо бул маселени кичинекей эле өңүттө карап эле эмне болуп калды, Армения менен Азербайжан маселеси боюнча бул орустар эле карачы эмес беле, орустар ошол жерде үстөмдүк кылып турчу эмес беле, орустар ошого аралашып атпады беле, экөөнүн ортосундагы чыр чатакты дагы тыйганга дагы жардам берген, ошол жерде сүйлөшүүлөргө алып келген дагы бул орустар эмес беле, Путин отурбады беле, эмне болуп Америкага кетип калды, бул Орусиянын бетине түкүргөндүкпү, бул эми кандай болуп калды, орустардын ролу төмөндөй түштүбү, бул геосаясат кандай болуп баратат деген суроо ушул өңүттө эле кетип баратат. Бирок мен түшүнгөнүм боюнча, мага келген суроолор боюнча менин катталуучуларымдын басымдуу көпчүлүгү деги эле мунун чоо жайын жакшы билбейт экенин түшүндүм. Ошол себептен биз дагы өзүбүздүн подкастыбызга ушул Армения Азербайжан маселесин сиздерге чыгаралы деп чечтик. Туугандар, бул маселени түшүндүрүп айтыш үчүн мен тарыхчамда да кичине айтып кеттим эле, бирок биз ары кичине өтө терең эмес, бирок ар жактагы тарыхка барышыбыз керек. Тарыхта кайсыл жерине чейин жалпысынан деги эле армяндар, азербайжандар каяктан чыгып келген, кайсы элден чыгып келген, алардын түбү ким жана буга чейин тарых кандай болгонун өзүңүздөр тарыхтан карап алсаңыздарбы, бирок мен башка нерсени айтып кетейин. Кавказ, эгерде сиздер ошол келишимди кол коюп атканда Алиевдин сүйлөгөн сөзүн уксаңыздар, Алиев дагы Кавказ деп айтып атат, Армения дагы Кавказ деп айтып атат. Булар Кавказ өрөөнүнө кирген мамлекеттер. Туугандар, бүгүнкү күндө Кавказга 7-8 өлкө, анын ичинде бир канча, андан тышкары бир канча дагы өлкөдөн тышкары дагы элдер ошол Кавказга кирет. Бул Черкес, Карачай-Черкесия, Абхазия, Южная Осетия, Дагестан, Грузия, Ингушетия, Северная Осетия, Армения, Азербайжан дегендер ушул өлкөлөр, ошол ичиндеги элдер буга кирет.
Бул Кавказдын кайсы бир мен азыр картаны карап айтып атам, кайсы бир деңгээлде бул Орусиянын дагы бир бөлүгүн камтып кетет. Бул Ставропольский край кирет, Адыгея, Майкоп, Краснодардын бир кайсы бир бөлүгү, Калмыктардын бир кайсы бир бөлүгү Кавказга кирип кетет. Алардын айрым айрым элдери өлкө түзүп өзүнчө көз карандысы өлкө түзгөнгө жетишкен. Бул Азербайжан, Армения, Грузия булар көз карандысыз өлкө болуп өзүн өлкө болуп чече алган. Бирок мисалы Дагестан, Чечня, алар чечендер Чечения деп айтышат. Өздөрү биз Чечениябыз деп, өзүңүздөр билесиздер. Алар баягы көз каранды болобуз, көз каранды мамлекет болобуз, көз карандысыз мамлекет болобуз, эгемен мамлекет болобуз деп аракет кылып жүрүшөт. Ингуштар, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачай булар болсо Орусиянын ичиндеги субъект катары болуп, өзүнчө көз карандысыз мамлекет болбой калган. Мунун себебин баарын талкуулайбыз. Мен Кавказ дегенде кайсы элдер кирет экенин түшүндүрүп кетип атам. Эми туугандар, бизге эра чыгарып береби, картаны чыгарып береби? Картаны карасаңыздар, ошону көрсөңүздөр болот. Кавказ Каспий деңизи менен Кара деңиз ортосунда жайгашкан. Кара деңиздин аймагынын бүт баары бул Түркия империясы деп айтып кетели. Үстү жагында ошол эле Кара деңиздин бир учун, Каспий деңизинин бир учун үстү жагында Орусия ээлеп турат. Эгерде бул каптал жагын ал жагын алып келе турган болсок, бул Иран ээлеп турат. Ошол Каспийдин бир жээги. Ал эми Каспийдин ар жагы болсо Орто Азияга чыгып кетет, өзүңүздөр билесиздер. Бул Казакстанга, андан ары Кыргызстанга жетпейт, бирок Казакстанга жээктеп, андан ары Орто Азияга өтүп кетет. Ошондо Кавказ өлкөлөрү жанагы 10 чакты өлкө жана элдер булар мындай моюнчанын ичинде 2 деңиздин жана 3 чоң империянын ортосунда калган өлкөлөр жана элдер. Эң биринчи өзүңүздөр билесиздер, Осман империясы улам чоңоюп келет. Андан мурун кечиресиздер, Осман империясына чейин Перс империясы болчу, билесиздер. Перс империясы ошондо могул бир тарабы Кара деңизден, бир тарабы Каспий деңизинен ушунун баарын перстер, Перс империясы ээлеп турган. Бара тарыхта Осман империясы улам чоңоюп келип, анан булар перстерди ары жылдырып, өзү кеңейип келип, анан перстер менен аябай чоң согушкан. Билесиздер, жанагы эгерде сиздер Хюрремдин сериалын көрсөңүздөр, ошондо деле Султан Сулейман ошол перстер менен урушуп аткан бир эпизоддору бар. Андан кийинки Көсем Султандын деген телесериалды карасаңыздар, анда деле ошол эпизоддор бар, перстер менен урушуп аткан, баягы Перстин империялары. Азыркы перстердин бул мураскери Иран. Иран ошол ылдый жакты баары бир ээлеп турат. Ирандын биягы Түркия болуп турат. Алар чектеш. Иран дагы, Түркия дагы Кавказ өлкөлөрү менен чектешип турат. Кавказ өлкөлөрү менен чектешип турат. Ал эми үстү жагында Орусия. Демек, Кавказ өлкөлөрүнө таасир эткенге дайыма орустар дагы аракет кылып келген, Осман империясы дагы аракет кылып келген, Перс империясы дагы аракет кылып келишкен. Аракет кылып келгенде кандай? Мисалы, Перс империясы баягы чоң болуп келип ошол Кавказ элдерди басып алганда, Кавказ бул тоолуу жер, жаарлар, тоосу дагы алар биздики мисалы мындай адыр болуп келсе, ким Грузияга же болбосо Арменияга же Азербайжанга барган болсо, же Осетия, Кабардино-Балкария, Ингушетияга барган болсо, алардын тоолору мындай кичинекей, биздикиндей бийик жетимиктер жок, бирок мындай тике жарлар, жарлуу тоолор болуп келген да, кинолордо деле көрсөңүздөр болот. Анан ошон үчүн аларды басып алыш кыйын болгон. Ошо Кавказ эли ошонун арасында жашаган да. Анан аларды басып алыш кыйын болгон, бирок ошентсе дагы күчтөрүн баягы аракет кылып басып алат. Бирок ошол жерде карманбай мындай кылып башкарып келген да, өзүнүн ошол жерде өкүлүн коюп келген. Өзүнүн кол алдындагы кол баласы болгон хандарды коюп келген да. Перстер деле ошентип башкарган. Кийин Осман империясы дагы ошол Кавказ элдерин басып алганда таасир эткенде, алар деле ошентип башкарышкан. Өзүнүн хандарын коюп, ошол эле чечендердин арасынан, ошол эле ингуштардын, ошол эле грузиндердин, ошол эле армяндардын арасынан өзүнүн эле кол баласын, тарбиялап алган кол баласын ошол жерге хан кылып
дайындап коюп, анан жана орусча айтканда наместник, вассал кылып коюп, анан ошентип башкарышкан да. Ошентип башкарып келген. Азыркыдай эле, кадимкидей эле Рамзан Кадыров, өзүңүздөр билесиздер, бул Рамзан Кадыров багы Чечняны кантип орустар башкарып атат. Рамзан Кадыровду коюп койгон. Рамзан Кадыров ошол ичинде ички душмандардын баарын жеңип алып, бирок тиги Путинди кынтыксыз угат, баарын кылат, Путин ага акча берет, анан ошентип Чечен элин башкарып келатат да. Ушинтип эле мурда деле башкарып келген. Эми эмне болду? Иран анда Иран эмес болчу, Персия болчу. Персияны акырын келип Осман империясы, Түрк империясы келип кетенчиктетип, ары жылдырып, анан Кавказга таасирин күчөтүп, Кавказды басып алып, ал жерге өзүнүн хандарын коюп башкарып келген. Бара Осман империясы баягы мурунку Сулейман учурундагы алтын кылым деп коет да, Сулейман учурундагы улуу Сулейман деп. Сулейман учурундагы Осман империясы басаңдап өзүнүн таасирин жоготуп баштайт. Таасирин жоготуп баштаганы бул оңой эле себептен, жана Янычар деген бир баласы болот. Янычарлар бирдеке болсо эле көтөрүш жасап эле, төңкөрүш жасап эле, уламдан улам хандарды алмаштырып, ошол экелер башкарып келген. Янычарлар баягы улам эле акча сурап, бюджетте эчтеке жок калган. Анын ичинде Осман империясынын ичинде коррупция аябай күч алган, интригалар күч алган, жанагы Хүррем Көсемдерди бекер чыгарган эмес да. Ошондой интригалар болуп, айрым учурларда ошол эки аялдардын таасирлери өзгөчө болуп, ичинде интрига болуп, бөлүнүп, жарылуу болуп, эгер тарыхын окусаңыздар, бир окумуш болуп келип, 17-18 кылымдарда Түрк империясы басаңдап келип туруп, аны өзүңүздөр билесиздер. Ар кайсы жактан тараптан жулмаланып келип, бир чети орустар Кавказды ээлеп баштайт, бир чети перстер дагы эме анча-мынча таасир эткенге аракет кылат, бирок перстердин дагы күчү жок болуп калат. Бирок эң күчтүү деген Британ империясы дагы Түркияга өтө таасир кылып, ошентип атып анан Осман империясы урайт. Осман империясы ураган учурда Кавказга көңүлү жок болуп калат. Кыскача орусча айтканда Нида Кавказы болуп калат. Кавказ өзүнүн камыры менен журулуп, бирок анда орустар келип, орустар басып алат. Силер киноду деле көрсөңүздөр керек, тарыхтарды деле көрсөңүздөр, орустун ак падышасы, ак падыша деп коет да кыргыздарда, царская Россия деп айтабыз. Ошолор келип Истанбулга чейин келген. Өзүңүздөр билесиздер кино. Бул Истанбулга чейин басып беришкен. Истанбулдун могу чек арасына чейин жакындап келип, орустар Истанбулга кирбеген себеби бир эле болгон. Ага чейин Истанбулга Британ империясынын армиясы келип калган. Ошон үчүн Британ империясы менен түзмө-түз кагылышканга барбайлык деп, себептен орустардын дагы өзүнчө маселелери бар болчу. Алар ал учурда дагы британдар менен урушканга алы жок болчу. Ошентип келип ошол жерде токтоп калган. Бирок бүт Кавказдын баары орустарга өтүп кеткен. Ошонун карамагына өтүп кеткен. Ошентип биз баягы ушул тарых жерине келдик, достор. Мынакей ушул жерден биз баштасак болот да. Себептен өзүңүздөр көрдүңүздөр, Кавказда ар кандай элдер, мына азыр эле кимдер бар, өзүңүздөр билесиздер, ошол жерде грузиндер бар, азербайжандар бар, армяндар бар, дагестандар бар, гагауздар бар, карачайлар бар, ингуштар бар, даргиндер бар, эми баары бар. Ошондой майда чүйдө элдер багы ызы чуу болуп кайнап аткан, бирок орустар келип ошол жерге таасир этип калат. Ошондуктан Кавказ орустардын карамагында болуп калат. Бул ак падыша учурунда эле туугандар. Бирок ошол учурда мындай болуп калат. Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чектеш жерде, азыр Карабах деп айтылып атпайбы? Азербайжандар Карабах деп айтат. Орустар Нагорный Карабах деп айтат. Анан ошол эки Карабахта, ошол Карабахта муну булар эми ушинтип эле тытышып, жа Фергана өрөөндө болуп калган да. Фергана өрөөнүндө өзүңүздөр билесиздер, ар жагында каракалпактар бар, бир жагында өзбектер бар, бир жагында кыргыздар бар. Мурда ошол учурда Кыпчак дегендер бар болчу, башка элдер бар болчу. Ушундай журулушуп турган
ошол эки армян менен азербайжандардын элдери журулушуп турганда ошо Нагорный Карабахта көп армяндар дагы жашап турган учуру болот, абдан көп. Бирок Нагорный Карабахты баягы азербайжандар биздин жер деп келет. Бирок ошого карабастан, алардын жерибиз дегенин карабастан, ал жерде армяндар дагы айрым учурда көпчүлүктү түзүп, армяндар көпчүлүк ошол жерде жашайт. Анан баягы анда чектеш мындай так чек аралар жок да, бир талашып, бир тартышып, ары чек ара жылып кетет, бери чек ара жылып кетет. Мына ушинтип турган учур достор. Анан ушул учурда баягы 18-19 кылымдар учурда Орусия менен Британ эли, Британ империясы ошол Кавказ жака, Орто Азияга таасир кылганга аракет кылып, кыскача айтканда булар экспансия кылып басып баштайт. Өзүңүздөр билесиздер, бизде анда Кичи Азия деп коюшчу. Анда Борбор Азия деген жок болчу. Кичи Азия деп коет. Кичи Азияны көздөй жөнөйт. Британ империясы Кичи Азияга Афганистан аркылуу жөнөшөт. Орус империясы бул Казакстанды чөлдөрүн аралап бери жөнөшөт. Бизге ошентип жакындап келатат, басып алалы деп аракет кылып атышат. Кокон себептен ортосунда Кокон хандыгы бар. Кокон хандыгы ал өзбөктөрдү дагы, казактарды дагы, кыпчактарды дагы, кыргыздарды дагы баарын карап турган учуру болот. Өзүңүздөр билесиздер, ал жерде кыргыз дайыма биринчи Кокон хандыгынын биринчи вазири болуп келген. Себептегенде ошол кыргыздар тоолуу, кара кыргыздар тоолуу аймактарда жашаган үчүн эки функция визирди дайыма коюп келгенин себеби жанагы эле тиги бул Перс империясы, Түрк империясы, Орус империясы Кавказды басып алганы менен ал жерди минтип өз эли кылып кармап алган кыйын, ошондуктан өзүнүн кишисин коюп коет го. Ошол сыяктуу эле Кокон империясы дагы бизде кыргыздарды басып алгандан кыйналчу да. Баягы бизде басып алабыз дегенде кыргыздар Коктуда жашайт. Армиясы менен Кокон хандыгы келгенде Коктудан өйдө качып кетишет. Баягы чабышып түз согушпайт. Анан кайра алар кеткенде ылдый келет дагы Кокон хандыгынын баягы чекелерин жумалап баштайт да, ошондой болбосун деп кыргыздан хан көтөрүп дайыма Кокон хандыгына визир болуп келишкен да. Аны билесиздер. Ошондо Кокон хандыгын биз басып алабыз деп бул жактан Орус империясы жөнөйт, ал жактан Британ империясы жөнөйт. Британ империясы Афганистанга келип токтойт, ал эми Орус империясы болсо ошентип Кичи Азиянын баарын басып алат. Ошол учурда чек ара дагы аныктала элек да, өзүңүздөр билесиздер, бизде дагы ушундай болчу. Кыргыздарда дагы кыргыз менен казак, кыргыз менен өзбек, өзбек менен каракалпак ошол элдердин арасында мындай чек ара жок болчу да. Ошон үчүн баягы билесиздер да, тиги Ормон хан учурунда могул жерлер, тиги Каркыра жерлери кантип бөлүнүп калганын бизде дагы баарыбыз да билебиз да. Бирөө 40 жылкы берип туруп эле мейли могу жайлоо сеники, бул кокту сеники, бул өрөөнү сеники деп эле ушинтип эле бөлүшүп алчу эмес беле. Же болбосо барып ошол жерге отурукташып жайлоо кылып атып, же болбосо биздин жана баатыр дегендер барып баса калып эле анан ушинтип жерди баса калып могул кокту, могул өрөөн деген меники деп эле калчу да. Эч кандай карта жок болчу, эч кандай чек ара жок болчу да. Азербайжан армян элинде эле ошондой эле болуп жашап турган. Баягы көпчүлүгү ошентип жашап турган. Аңгыча ошентип жашап турган учурда достор эмне болот? Башка нерсе болот. Орусияда, чоң Орус империясында башка окуялар болот. Ал жерде төңкөрүш, революция болоюн деп жатат. 17-жыл жакындап калды. Орусия тиги биринчи дүйнөлүк согушка кирип кетип, ошол жерде жеңилип баштады, өзүңүздөр билесиздер. Жеңилип аткан учуру, көп ошол жерде элдери, адамдары өлүп аткан учуру. Анан ички дагы жанагынтип экономикалык согуш деген бул өтө кымбат нерсе да. Ички дагы экономикалык нерсе басаңдап, көзөмөлдөр азайып барып, анан аяк түбү өзүңүздөр билесиздер, Орусияда революция болот. Орусияда революция 17-жылы болгону менен 17 жылы болду. Бул мисалы бизде ага чейин Акбадышанын бийлиги орноп калган да. Орустар келип калган, бул жерге Акбадышанын бийлиги орноп калган. Ошол учурда 17-жылдан баштап 18, 19, 20 айрым жерлерде 21, 22, 23, 24 жылдарга чейин Совет бийлиги Орус империясы ээлеген жерлердин баарына Совет бийлигин орноштурганга жете албай келген. Булар ичинде жарандык согуш болуп,
баягы мурунку тетиги алыскы жерлерге чейин жеткенге жете албай келген. Совет бийлиги Орусияда орноп, Орусияда кызылдар, большевиктер келип, алар өзүнүн совет бийлигин орноткону менен баягы тегерек четте баягы бүт кароосуз калган да. Ак падыша урады, совет бийлиги келе элек. Керек болсо өзүңүздөр билсеңиздер, бизде Кыргызстанда ошол учурда кыргыздарда мындай 17-жылы жалпы билген эмес ак падыша кулаганын. 18-жылы гана орто ченинде гана шыбыр көөр ушактар бизге келе баштаган кыргыздарга. Ак падыша кулаптыр, башка падыша келиптир деген шыбыр көөр кеп келе баштаган. 19-жылда гана биринчи совет бийлигинин кызыл армиянын өкүлдөрү келе баштаган, биринчи. Бирок ошол учурда бул жерде ошо жеки бийлик жок калган учурда бизде деле аракет болгон да көз карандысыздыкка. Ошондой эле учурда Кавказда дагы совет бийлиги ак падыша курады, совет бийлиги келе элек, Түркияда болсо Осман империясы кулаган. Ал жерде Ататүрк жана башка процесстер болуп, ал жерде Түркия өзүнүн көз карандыстыгына күрөшүп жаткан учур, алар жанагы Британия менен күрөшүп жаткан учур. Баягы колония болбойбуз деп өзүнүн көз карандыстыгы кылып, Осман империясы урап, ал жакта өзүнчө быт-чыт болуп турган учуру. Персия болсо басаңдап калган. Персиянын ичинде да чачыранды болуп жаткан учуру. Ошентип Кавказдагы баягы кичи Азияда эле, Кыргызстанда эле Кавказдагы каралбай калган. Бирок Кавказда дагы бизге караганда Кавказга орус эли жакыныраак, ал жерге кабар эртерээк жеткен. Ак падыша бийлиги курады деп. Ошондо Азербайжан менен Армения демократиялык көз карандысыз мамлекет түзүшкөн. Ушул 2-3 жыл ортосунда эле. Элестетиңиздер, алар көз карандысыз мамлекет түзөт. Көз карандысыз мамлекет түзгөндө булар Азербайжан демократиялык республикасы деп түзөт. Андан кийин Армения болсо 1918-жылы Азербайжан демократиялык республикасы деп түзүшөт. Ак падыша жок. Ак падыша кураган, царская Россия деген жок. Совет бийлиги келе элек, анан Азербайжан ошентип түзө калышат. Армения болсо биринчи армян республикасы деген көз карандысыз мамлекет түзүшөт. Мамлекет түзүп, анан чек араларды аныктай баштайт. Ошол мамлекет түзүп, ошондой башалмандык болуп атканда, совет бийлиги тиякта куруп баштаганда, Британ империясы эмне кылат? Британ империясы ошол учурда тиги Афганистанга келип такалып калат. Бирок Британ империясы Түркияда эмени кылабыз, Түркияны өзүбүздүн карамабызга алып калабыз деп күрөшүп атат. Эми баары бир баягы ар кайсы жакка күч короткондо кыйын да, ошондуктан кичинекей күчүн Кавказга жөнөтөт. Кавказ азыр бош калды, ошол жакка карамакты биздин карамагыбызды киргизип алалы, биз ошол жерге өтүп алалык деп Кавказга өтүшөт. Кавказга келип, Арменияга чейин жетпейт, бирок Азербайжанга келип, Бакуга киришет. Азербайжандын жанагы демократиялык мамлекет деп өзү көз карандысыздык мамлекетти түзгөн учурда ушул жерге Британ армиясы Бакуга кирип, Бакуну басып алышат, Бакуну ээлеп. Бакуну ээлеп алышат дагы, анан ошол жерде ортосунда мындай болот. Караса эле, ал жерде жана Карабах бар. Карабах ошол учурда Британ империясы армиялары келгичек эле булар Армения менен Азербайжан Карабахты ошондо эле талашып башташат. Азербайжан айтат, Карабах биздин жер дейт, бирок Арменияда, Карабахта жашап аткан армян эли биз Арменияга кошулабыз деп талашып аткан болот. Британ армиясы келет, Бакуну басып алат, ошол жерден чоо жайын билет. Баары бир Баку бул Азербайжан түрк тектүү эл да, түрктөргө жакын. Анан түрктөргө жакын, алар Түркиядан эле келе калышат да, Британ армиясы. Келе калып, көрөт, бүттү, Азербайжанды басып алды, ал эми Арменияны басып алганга жетише элек, демек эмне кылышат? Карабах бул чоң жер. Карабах биздин бир облустагы болгон, Нарын областында болгон эле жер да. Ошол жерди булар алып туруп
Британ армиясы бул Азербайжандыкы деп таанып коюшат. Армян эли анда Британ армиясы менен күрөшкөнгө алы жок. Алар азырынча алы жок турат. Анан Британ армиясы келди, бул Карабах бул Азербайжандыкы деп койду, дагы ошол жерди ээлеп турат. Аңча болбой булар 1918 жылы келди да. 2 жыл ичинде Кызыл армия ушинтип акырындап жылып Совет бийлигин орнотуп отуруп Арменияга кирет. Арменияны Кызыл армия басып алат, ал жерге Совет бийлиги орнойт. Андан кийин баягы Азербайжанды көздөй келатканда Британ империясынын ошол жердеги армиясы тиги Түркиядан күч сурайт. Биз басып алган жерди сактап калалык, Кызыл армия келатат деп. Британ империясы толук кандуу күч бергенге жетише албайт. Себептен да Түркияда анын чоң ызы чуулары болуп жатат. Деги эле Британ империясы ошол учурда чоң колонияларын Африкада, башка жерде колонияларын жоготуп аткан учуру болот. Ал дүйнө жүзүндө ар кайсы жакта тиякты колониямды сактап калам, бул жерге таасиримди сактап калам деп жетише албай отурган учуру. Анан ошон үчүн кошумча дивизия, кошумча күчтөрдү бере албай калат. Совет бийлиги Кызыл армия армяндарга келип калганын көрүшөт. Тиги жерге келгенде өзү ошол жерде эгер кагылышса жеңилип калат экенин билет дагы. Британ армиясы кайра Түркиянын чек-арасына, Түркиянын аймагына чегинип качып кетет. Ошондо 1920-жылы Азербайжанга дагы келип Совет бийлиги орнойт. Совет бийлиги Арменияны дагы, Азербайжанды дагы экөөнө тең республика макамын берет. Мисалы, Чечняга, Ингушетияга, Карачайга, Балкарларга, Кабардин-Балкарларга аларга СССР статусун бербейт. Бирок Армения менен Азербайжанга булар СССР деген союздук республика статусун берет. Ошентип булар союздук республикага кирип калышат. Кирип калганда баягы эле Карабах маселеси туруп калат да. Туурабы? Келишти алар. Келгенде армян эли айтат: "Мо Карабах биздики". Британ армиясы алып туруп, Карабахты алып туруп Азербайжанга кошуп койду деп алар Кызыл армиясына арызданат. Кызыл армия ошондо эмне кылат? Ошондо кызыктар башталат. Орус бийлиги, Совет бийлиги Азербайжанга кирет, Арменияга кирет. Биринчи Азербайжанга кирет, анан баягы Карабах бар. Карабахта дагы чоң көп эл бар, Армения бар. Анан баягы армяндар айтат: "Бул Британ бийлиги Карабахты Азербайжанга мыйзамсыз берип койгон, күчүк салды. Бул бизге" дейт. Анан Совет бийлиги баягы эми ызы чуу болот, бул 1 жылдын ичинде болуп аткан окуя, алып туруп Карабахты армяндарга кошуп коет. Армяндарга кошот. Армяндарга 4-июль 1921-жылы 1 жылдан кийин Совет бийлиги орногондон кийин 1 жылдан кийин армяндарга берилди дейт. Эң кызыгы, бир күн өтпөй эртеси күнү Кремлден ылдый жака буйрук келет: "Болбойт, армян элине бербегиле, кайра Азербайжанга бергиле" деп. Себеби мындай болот. Өйдө жакта анда баягы политбюро болуп, ал жерде бир бийлик жок. Ал жерде Ленин эле баарын башкарып турбайт. Өзүңүздөр билесиздер, ал жерде Троцкий бар, башкалар бар. Алар баары биригип алып башкарып атат. Ал жерде лидер чыга элек. Баягы алдыга оозунуп чыккан лидер чыга. Ал жерде катуу, кызуу талкуу болуп, аягы Карабахты кайра Азербайжанга берели деп чыгышат. Себеби бул алар баягы эмени тактабайт. Бир юридикалык жакты, этникалык жакты, анан тарыхты такташпайт, бир эле нерсени тактайт. Эгерде Азербайжанга бербесек, эки нерседен утулабыз. Азербайжан түрк телдүү эл. Ал эми Түркияда болсо азыр жаңы бийлик орнойн деп жатат. Ал жерде Ататүрк келатат. Түрктөр баары бир каалайбызбы, каалабайбызбы, бул чоң империя. Демек алар менен мамилени бузбашыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден, Азербайжан эли дагы чоң экен. Ошон үчүн Азербайжанга эле кайра берилди деп, бир күндөн кийин Нагорный Карабахты, же болбосо Карабах өрөөнүн алып туруп кайра Азербайжанга кошушат. Көрдүңүздөрбү? Кандай
ызычу. Ошентип кошуп коюшат совет бийлиги. Бирок туугандар, бирок 2 жылдан кийин баары бир бул талаш нааразычылык жаратат да. Армян эли буга нааразы. Армян эли нааразы, бирок совет бийлиги келген күчтөн баш көтөргөндүн баарын эле кырып атып, ал жерде репрессия деген катуу болуп атат. 20-жылдар билесиздер, 30-жылдар эми бул жарандык согуш болуп аткан учур да. Ошон үчүн баягы нааразычылык бар, бирок баягы унчукпай отурушат. Эми ошентип олку солку болуп аткандан кийин туугандар 23-жылы караңыздар. 23-жылы мейли толугу менен муну жөн эле Азербайжандын бир бөлүгү кылып берип койгон болбойт экен деп 2 жылдан кийин кайра автономия түзөлүп, ал жерде эми мындай жараша албаган, так бөлүшө албаган жер жок экен. Мейли бул өзүнчө автономия болсун. Автономия деген бир өлкөнүн ичинде автономдуу. Мисалы бир өлкөнүн ичинде өзүнүн президенти бар. Чечня бул автономия сыяктуу да, бирок республика деп койгон. Внутри эменин Чеченская республика деп бар. Федерациянын ичинде кылып койгон да. А бул жерде алып туруп мейли минтип айтат. Жок, бул сенин жериң эмес, Азербайжанга. Кел муну автономия кылалык деп. Билесиздерби, мурда Кыргыз автономдуу область болчу. Кара Кыргыз автономдуу область. Ошондо Кара Кыргыз автономиялык область болгондо бизде ошентип түзгөндө маселе жаралган. Бизди Казак республикасынын ичиндеги автономия кылалыкпы же Өзбек республикасынын ичинде автономия кылалыкпы деген сөз болгон да. Ошон үчүн Кара Кыргызская автономная область болуп, анан маселе жаралган ошондочу. Кайсы өлкөнүн составында кылабыз депчи. Бул жерде дагы ошондой кылып эле Нагорно-Карабахская автономная область деп түзүп туруп, в составе Азербайжана деп койгон да. Азербайжандын ичинде, бирок өзүнчө автономиялуу область деп койгон. Мунун тарыхы ушундай. Багы ызычуусу абдан көп. Анан ошентип калып калган да. Автономиялуу область болуп ушуга чейин болуп келген. Көпкө чейин автономиялык область болгон. Ошентип Карабах автономиялык область болуп Азербайжандын ичинде калып калат. Бирок ошол Карабах өрөөнүндө дайыма эгерде баягы шайлоолор болгондо, бир референдумдар болгондо, баягы ичинде бир маселелер көтөрүлгөндө армяндар көпчүлүктү түзүп келген. Армян эли ошол жерде көпчүлүктү түзүп келген. Анан баягы совет бийлиги күчтүү, совет бийлиги баарын басып келет, унчукпай келет, автономдук область болуп келет. Автономдук областтын өзүнүн бийлиги бар, өзүнчө башкарып келет, бирок Азербайжанга юридикалык түрдө баш ийгени менен баягы өзүнчө башкарылып келет. Ошентип совет бийлигинин күчү менен бул келе берет. Бул окуя 1987 чейин келет. Тымызын Карабахтын ичиндеги армяндар биз Арменияга кошулушубуз керек деген маселени көтөрүп келе берет. Биз Арменияга кошулушубуз керек. Же болбосо башка маселени көтөрөт, же болбосо биз көз карандысыз өзүнчө Нагорный Карабах мамлекети болушубуз керек деген маселе улам көтөрүлүп келе берет. Азербайжан эли ал жерде азчылыкты түзөт, армяндар көбүрөөктү түзөт, анан ошентип көтөрүлүп келет. Бирок ачыкка чыгышпайт. Ошентип бул маселе келе берет. Совет бийлиги муну күч менен кармап турат. Анан совет бийлиги өзүңүздөр билесиздер, 80-жылдары, 80-жылдын аяк ченинде совет бийлиги алсырап баштайт. Афганистандан кетишет, кетүүгө аргасып болот. Ал жерде согушуп атып, ал жака көбүрөөк акчасы кетет. Тигил жакка кетип, өзүңүздөр билесиздер, совет бийлигинде экономика маселелери башталат. 80-жылдардын аяктары, анан эң биринчи конфликт 87-жылдан 91-жылга чейин ошол учурларда болушту. 87-жылы Армениянын ичинде Карабахты бизге кошкула деген митингдер баштайт. Ошол союз учурунда эле 87-жылы.
ошондо эле башталат. 87-жыл деген бул өтө мындай орчундуу жылдар. Баягы совет бийлигинин көзөмөлү басаңдап азайып калган учурда бул жерде деле Казакстанда да жанагы желтоқсан болгон учуру, ушундай учурлар болуп аткан учурда, баягы митингдер чыгып аткан учурда. Февраль 1988 жылы автономиялык областтын бийлиги Азербайжандын ичинде да Москвага расмий түрдө кайрылат. Бизди Арменияга кошкула деп 88-жылы. Бул да чоң сигнал. Ошол кошкула деп кайрылганда Азербайжандын ичинде башка өрөөндөрдө армяндар бар да, ошол учурда азербайжандар ошого каршы чыгып, жана бизде Ош окуясындай болгондой эле ал жерде могу Сумгаити деген жерде погромдор башталат. Ызычуулар башталат. Мен могуларды жазып алдым жаңылбаш үчүн сиздерге. Ызычуулар башталат, кишилер да өлүп кетет, армяндардын үйлөрүн талкаланат, баягы дүкөндөрү талкаланат, тигинтет. Силер эмнеге бизден Карабахты чыгарабыз дейсиңер депчи. 88-90 жылдары ушундай ызычуулар болот. Армяндардын ичинде дагы жооптор болот. Армяндын ичиндеги дагы азербайжандар дагы сабай баштайт. Кыскасы, жана Ош окуялары бизде көрүп калдык да, ошол сыяктуулар улам боло баштайт. СССРдин улам алы келбейт. Ошон үчүн баягы улам танкка киргени, ажыратабыз дегени ошондон болуп келет. 91-жылы СССР 10 миң болду. Өзүңүздөр билесиздер да. 10 миң болду. Армения дагы, Азербайжан дагы өзүнүн көз карандысыздыгын Кыргызстандагыдай болуп эле жарыялашты. Андан кийин эмне болду? 91-жылдан 94-жылга чейин биринчи Карабах согушу башталды. Карабах согушу Армения менен Азербайжандан башталды. Себеби мындай болду. Автономия алды дагы 91-жылы көрдү, Азербайжан көз карандысыздыгын жарыялады, Армения көз карандысыздыгын жарыялады. Көпчүлүк Карабахта армяндар, жетекчилик дагы армяндар жетекчилик алып туруп, Нагорный Карабахты көз карандысыз мамлекет деп жарыялады. Ошондо согуш башталды. Армения албетте колдоду, ошол жерде болгон жарыяны колдоду. Азербайжан каршы чыкты, анан аягында кагылыш болду, согуш болду. Ошол учурда Армениянын күчү көбүрөөк болуп топтолуп турган. Армения Карабахка кирди, Карабахты басып алды, Карабах менен кошо андан ары барып, Азербайжандын 7 районун басып алды ошол жака чейин кирип. Кыргын болду, кырылыш болду, көптөгөн кишилер болду. Көптөгөн кишилер өлдү ошол жерде. Мына биринчи согуш. Эмнеге мисалы ал учурда Азербайжан күчү астык кылды? Бул дагы жакшы нерсе, туугандар. Жакшы нерсе. Бизге дагы мындай үлгү алып кете турган нерсе да. Азыр Тажикстанда орустардын базасы бар, билесиздер, күчтөрү. Ал биздин могу канттагы базадай эмес. Канттагы база мисалы кичинекей контингент болсо, тигил жакта аябай чоң контингент. Орустардын бир чоң эле аскер базасы бар. Ал жерде аскерлери да бар, күчтөрү да бар, танкалары да бар, бардыгы бар. Эмнеге кылган? Себеп дегенде Тажикстан Афганистан менен чектеш. Рахмондун оппозициясы, ичинде оппозиция жок, оппозициянын баарын былчыткан. Оппозициянын баары Афганистанга качып кеткен. Афганистанда, алар Оганстанда. Азыр Рахмондун оппозициясынын баары Оганстанда. Оганстанда тажиктер менен чектешкен жерде алар жайгашкан. Эмнеге Оганстан ал жерге жайгаштырып койгон? Оганстанда дагы ызычуулар болуп келген да, бийлик алмашуулар болуп келген, абдан көп болуп келген. Анан мындай болгон, теги бийик Памир тоолорду силер уктуңуздар беле, эгерде кыргыздар жөнүндө, ошол жерде жашаган кыргыздар жөнүндө тасмаларды, видеолорду же китептерди окусаңыздар, Ооган бийлиги кыргыздарга ошол чектен, Памир тоолору жагынан чектен бийик 4000-ден жер берген, бирок бир милдеттенме берген. Кыргыздар, силер ошол жерде курал алып, биздин Ооган чек арасын
силер кайтарасыңар деп койгон. Ошол себептен ооганын күчтөрү анчалык жок. Ал жакта дайыма согуш билесиздер. Талип бийлиги могу жакында эле келип азыр күчтөнүп баратат. Кандай болот экенин билбейм. Бирок дагы деле ал жерде кыргыз эли кайсы бир ошол жерде чегараны, чектеш чегараны кыргыздар кайтарат. Кадимкидей эле курал алып эле ат менен ошол жерде погранзастава жүргөндөй эле тиги жакка чейин барып, кайра бияка келип, ошентип булар ошол жерде нөөмөт жүргүзүп чегараны кайтарып турат. Таджиктердин Рахмондун оппозициясы ооганга качып келип жер сураганда, ооган бийлиги аларга деле ушундай талап койгон. Мейли биз жер берели, мынакей могу чектеш, биздин чектеште жашагыла, мынакей курал, өзүңөрдүн курал жараныңар да, биздин да курал, бирок ошол эки биздин чегараны силер кайтарасыңар деп. Ал жерде чегараны ошол Рахмондун оппозициясы кайтарат. Ошон үчүн орустар ал жерге аскер базасын толтура жайнатып келген. Учагы да бар, танкасы да бар, пушкасы да бар, пулемету да бар, ошондой. Так гана ошондой эле Армениянын ичинде ошол Армения чачырап кеткенге чейин толтура курал жарактар, орустардын курал жарактары, аскер базалары ушул жерде жайгашкан болгон. Анан мындай болуп атпайбы, силер азыр жаңылыктардан да көрүп атпайсыздарбы? Мисалы, Тажикстанда байма-бай орустар таджиктерге ошол эки өзүнүн куралдарын берип турушат. Эми баягы эскиргенин берип турушат, өзүнүн мөөнөтү чыккандарын берип турушат. Баягы биз өзгөчө баягы булар менен талаш тартыш болуп согушкага чейин барган учурларда канча угуп аттык. Орустар баланча учак берди, орустар баланча танка берди, орустар баланча тигини берди деп. Себептен да эми орустар баягы албетте кыргыздар менен мушташкыла деп берген жок. Ал тигини өзүңдүн тиги оппозицияңдан коргон деп ошол күчтү берип атат да. Так гана ошол себептен Арменияга дагы ошондой эле курал жарактарды берип турган. Себеби эмнеде? Себеп дегенде Армения түрктөр менен чектешкен. Түрк империясы менен союзда, бул да империя да, ошол эки чектешкенде, ошол эки чегара деп ошентип берип турган. Ошон үчүн жанагындай окуялар Карабахта болгондо армяндардын күчтүү болгону булардын курал жарактары аябай күчтүүрөөк, кыйла күчтүүрөөк болчу да. Ошон үчүн булар батырап эле кирип келип, Карабахты да басып алышкан, 7-9 районду дагы басып алышкан. Ошондой окуя болгон. Бул окуя биринчи Карабах согушу болду. Анан бул жерде Кыргызстандын дагы ролу бар. 1994-жылы Кыргызстанда ошону Бишкекское перемирие деп коет. Ошол согуш болуп атканда 94-жылы ошол 2-3 жылдан кийин ошо Бишкекте отурушуп армяндар менен азербайжандар азыр Трамптын алдында отургандай эле кол коюп, азыркы кандай абал болсо ошондой менен токтоттук деп келишимге келген. Себептен кишилер көп өлө баштаганда азербайжандар өзүнүн күчү алсыз экенин билген, түшүнгөн, айла жок, мындан ары армяндар дагы андан дагы ары кирип кетпесин, андан дагы башка райондорубузду алып кетпесин деп ошо тынчтык келишимин кол коюуга мажбур болушкан. Ушул Бишкекте болгон. Так гана азыр Вашингтондо болгондой эле окуя Бишкекте болуп өткөн. Ошондо ошол эки конфликтти тоңдуруп коюшкан. Конфликт чечилген эмес, чатак чечилген эмес, чатак тоңуп эле тура берген. Ошон үчүн Бишкекское перемирие деп коет. Андан кийин эмне болот? Бул ошо тоңдурулуп кала берген, бирок уруш байма-бай жүрө берген. Атышып кетет. Жана бизде таджиктер менен өзбектер менен баягы чегарабыз аныктала электе улам атыш болуп кетет го. Ошентип атыштар болуп кетет, кагылыштар болуп кетет, бирок ошентип келе берген. Азербайжан эмне кылган? Өзүнүн райондорун алдырып ийди да. 7 районун алдырып ийди. Утулуп калды. Анан Азербайжан өзүнүн нефти бар, нефтин сата баштады, акырын күчтөнө баштады, акырын курал жарактарды бара-бара чогулта баштады. Чогултуп келе берди. Анан 2016-жылы жанагындай чыр чатактын айынан
2016-жылы согуш болот. Ошону 4 күндүк согуш деп коет. 4 күндүк согушта Азербайжан жанагы алдырып ийген 7 районунун 3/4 кайтарып алат. Ошондо 2016-жылы мындай көрүнүп калат. Азербайжан күчтөнүп кеткенин, Армения басаңдап калганын, себеп дегенде Арменияга баягы мурункудай орустардан курал жарак келбей калган. Арменияда бара жана демократиялык процесстер болуп, орустар менен мамилеси салкындай түшкөн. Ошондой болуп, Арменияда экономикалык кризис болуп чыкса, мындай чабалданып баратып, анан ушундай бир чатактардын бирөөндө 2016-жылы Азербайжан кирип келип, жанагы 7 алдырып ийген райондордун 1/3 алып алат. Анын баарын телевизордон, интернеттен биз көргөнбүз. Андан кийинки экинчи чоң согуш, Вторая Карабахская война деп коет, 2020-жылы болгон. Анда Азербайжан толук кандуу өзүнүн баягы эмелерин, аймактарын жана райондорду кайтарабыз деп, Эрдогандын колдоосу менен байрактарды алып, ошондо биз биринчи жолу байрактарды көрбөдүкпү? Арменияга кирет. Армения жанагы 7 районун кайтарып алат. Армения 7 районун кайтарып алат. Ошол учурда бул толук кандуу Азербайжан кирип баратканда, анан Орусия ошол конфликтке кирет. 7 районун алганда Орусия кирет дагы, өзүнүн жанагы тынчтык күчтөрүн киргизет дагы, экөөнү ортого токтотуп калат. Ошо менен токтогула. Бирок баягы Армения жетпей калат да, өзүнүн 7 районун алып калат. Андан кийин акыркы чоң согуш 2023-жылы болот. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошондо ошодоки орустардын жанагы миротворческие силы деп коет, тынчтык сактоочу күчтөрү турганына карабай, Азербайжан баягы күчтүү экенин сезип, 2-3 жылдан кийин эле барып туруп Карабахты толугу менен басып алды. Ошондо 4 буларда чоң согуш болду. Мына 1991-94-жылы согуш болду. 2016-жылы согуш болду. 2020-жылы согуш болду. 2023-жылы согуш болду. Анан согуш болуп, Карабахты толугу менен басып алды. Карабахты толугу менен басып алып, Азербайжан өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп, анан минтип айтты. Мен Карабахта мындай жер бар. Эгерде картаны көрсөтсөңүздөр, могул картаны мен эмеге эрага суранам, ушул картаны чыгарып бер деп. Бул жерде эгерде могул көрүнсө, могул жерде жакшы көрүнүп турат, туугандар. Азыркы абалда мындай болуп калат да. Могул Армения болсо, могул жерде көрдүңүздөрбү? Могул жерде Нагорный Карабах, муну Степанакерт деп мурда атап коюшкан, бирок азыр Степанакерт эмес, мунун аты башка. Муну басып алган. Могул жерде кичинекей, бул Нагорный Карабах деген ичи ошол эки эмеде болчу да. Мурда бул автономия болчу да. Азыр автономия деген жоюлган. Булар басып алып туруп жоюп коюшту дагы, мындай чек ара кылып койду дагы. Анан Илхам Алиев айтты. Көрдүңүзбү? Могул жерде Нахичевань деген бар. Кечиресиздер. Интернетим иштеп кетип атат. Могул жерде Нахичевань деген эменин баягы бир бөлүгү бар. Бизде да анклавтар, эксклавтар бар эле го. Мынакей моуну анклав деген кандай? Анклав деген мамлекеттин ичинде, эгерде тегерегинин баары бир өлкө, бирок ортосунда баягы жол жок, тегерегинин баары курчаган бир өлкө болсо, аны анклав деп коет. А эгерде тегерегинин баары курчаган эмес, башка өлкө менен чектешкен жери болсо, көрдүңүздөрбү? Мунун чектешкен жери бул Иран менен чектешип турат да. Нахичевань Иран менен чектешип турат. Иран менен чектеште Нахичевань деген Азербайжандын жери бар. Бирок Азербайжан буга өтүш үчүн алардын жол жок да. Ошон үчүн ушул жерден коридор сурап атканы ушул, достор. Жана коридор деп атпайбы, бизге коридор бересиң. Азербайжан минтип айтып атат, азырчы бүттү. Унут. Карабах деген жок. Карабах деген бүттү. Карабах деген бул биздин эле жер. Автономия деген жок. Армения эмес, бүттү. Бул автономдук дагы жер эмес, бул эчтеке эмес, бул биздин эле бир
өзүнчө бир облусубуз болду, аны унут деп атат. Анан Азербайжан күчтүү да, Азербайжан айтат, мага азыр могул жерден, өзүңдүн Армения территорияңдан, өзүңдүн аймагыңдан сен мага жер бербесең, Нахичеванга моундай жол бербесең, азыр бизде дагы жана төрт көчө менен ызы чуу болуп атпайбы? Өзүнүн Тажикстандын варухтарына чейин жол бер деп ушундай талаш болбоду. Буларда так ушундай талаш болду да. Жол бербесең, Азербайжан айтып атат, анда мен ал жолду өзүм эле түзүп алам, керек болсо мындай бөлүп алам деп атат да. Ушундай болгон учурда, туугандар, ушундай болгон учурда Армения алсыз болуп, анан Армения азыр түшүндү. Эгерде азыр биз коридор бербесек, анда булар күчтөн басып алат. Анда биз Армения могул жерде чоң могул жолду, могул аймакты биз жоготобуз деп айтып, булар дегенде эмне? Пашинян ушундай жолго барууга азыр аргасыз болду да. Аргасыз болду. Эми азыркы абал мындай да. Азыркы абал мындай, туугандар. Лучка көк болсун, карандаш. Мен колум менен тийсем эле чыгып атат. Мынакей, туугандар, азыр караңыздар. Картаны карасаңыздар, могул Нахичевань, Азербайжандын жери. Могул Армения. Могул Армения. Азыркы абалда Азербайжан айтып атат, могул жерден сен эгерде жол бербесең, мен мындай эле басып алам бул жерди. Бул жердин баары меники, тарыхый менин жерлерим деп жатат да. Ошон үчүн Пашинян өз элине айтып атат. Биз могул жерден Зангизорский деген переход берелик, коридор берелик. Анан ошол эки коридорду булар кеңейтип ийбесин же согуш кылып ийбес үчүн, ошону контролдош үчүн Америка сен калыс болуп бер. Америка айтып атат, ошол деген ошол коридорго, ошол жолчого биздин мисалы төрт көчөгө ошол жерге америкалык аскери базасын биз курабыз деп жатат да. Ошентип булар декларация эле кылып коюшту. Декларация кылып койгон себеби бул жөнүндө жарыялап коюшту. Азыр Вашингтондо мындай олуттуу чечим кабыл алынган жок. Ниет гана кол коюлду. Ниет гана кол коюлду. Албетте, бул процесстерден Россия сыртта калып калганы алардын бул геополитикадан чоң утулушу болду. Бирок орустар азырынча эчтеке жоготуша элек. Орустар дагы өзүнүн тишин көрсөтөт. Себеп дегенде мындай да, достор, элестетиңиздер, муну жол берүүнү Пашинян өзү жөн эле отуруп эле мындай чече албайт. Өзү жөн эле жарлыгы менен чече албайт. Пашинян муну чечиш үчүн бул референдум өтүш керек, дагы конституциясына өзгөртүү киргизиш керек. Конституциясында, биздин эле конституцияда мындай деп турат да. Бизде азыр конституцияда орусча, азыр мен жаңылып калышым мүмкүн формулировкада, бирок мындай деп жазылып турат, достор, конституциябызда. Кыргызская республика демократическая, независимая и территория целая и неотделимая деген сөздөр бар да. Бул бүтүн территория деп. Ошон үчүн муну президент өзү чече албайт. Пашинян азыр премьер-министр. Пашиняндын муну ошондой коридор бериш үчүн, жанагы ниетти ишке ашырыш үчүн Пашинян келип Арменияда референдум өткөрүш керек. Армян эли макул болобу, макул болбойбу, бул чоң суроо. Азыр Пашинян өзүнүн парламентинде, өзүнүн элинде баягы иш жүргүзүп аткан, түшүндүрмө иш жүргүзүп. Азыр бизде баягыда генерал чыгып алып, парламентке чыгып, КТРлер чыгып, төрт көчөдө мындай болот, жол берелик, варухка жол берелик, ушул эки чык токтош үчүн деген баягы байма-бай айтып, түшүндүрүп, картасын кылып алып келбедиби? Так гана ошондой абал азыр учурда Пашинянда болуп жаткан учуру. Ал Америкага барып келгени туура могул переговорлор, тиги ызы чуулардын баары уже Путин менен болгон жок, ошол жака кетти, ошону кылып жатат. Эмне үчүн Орусия ушул демилгени, ушул инициативаны демилгени
кой берип ичти. Себеп дегенде себеби көп болду. Армения менен буга чейин улам урушуп келе берди. Армения буга чейин көп талаптарды орустарга койду. Силер чечпей жатасыңар бул маселени деди. Ушуга окшогон талаптарды Азербайжан дагы коюп келди, Алиев да коюп келди. Анан өзүңүздөр билесиздер, жанагы Алиевди Азербайжандын жарандык учагы атылып түшкөндөн кийин өзүңүздөр билесиздер, казактардын аймагына келип түштү. Ошол келип түшкөндөн кийин эмне болду? Азербайжан менен Алиев менен Путиндин мамилеси таптакыр салкындап, солгундай түштү. Себеп дегенде Алиев айтты: мен эгемендүү мамлекетмин. Орусия ошону учакты атканын, курал колдонуп атканын мойнуна алып, кечирим сурап, ошол өлгөн элге компенсация төлөсүн деди. Орусияда Путин алып туруп мындай деп койду: биздин аймакта болгон ошол кырсык үчүн мен кечирим сурайм деди, бирок ошону биздин аскер күчтөрү атты дегенди моюнга алган жок. Ал эми Азербайжан болсо ошол экени силер моюнга албайсыңар деп, ошо менен бүт мамилелери солгундап түштү да. Солгундап түштү. Анын үстүнө Орусиянын жанагы могул биз көрүп аткан Вести, РТР, ОРТ телеканалдары Азербайжанды жамандап баштады, шыбап баштады. Могу картада көрүнүп тургандай, могул жерде азыр Карабахтын борбору башка, атын унутуп калдым. Степанакерт деп, бул армяндар Степанакерт деп койгон да. Алар болсо Степанакерт дей баштады. Ал Алиев андан дагы жинденип андан тышкары бузула баштады. Азыр айтор ошентип мамилелер бузулуп баштаганда Трамп буга келишти, Америка. Келгиле биздин аянтчада сүйлөшкүлө деп. Американын эмне кызыкчылыгы бар? Американын башка кызыкчылыгы бар. Биринчи кезекте Трамп бул демилгени өзүнө алып, баягы мынакей биз тынчтык демилгесин кылып атабыз, эки элди жараштырып атабыз деген бир упай топтоду. Америкада Трамп болсо тиги 24 саатта мен токтотом тыпы-тыпты Украина менен орустун согушун токтотом деп токтото албай, баягы авторитет түшүп уят болуп келатпайбы? Ошол экени жок дегенде кичине авторитетин көрсөтүп, бул деле бир нерсени чече алат экен дегенди көрсөтүп атат. Андан тышкары бул жерде геосаясий дагы маселе бар да, туугандар. Геосаясий маселе бар. Көрдүңүздөрбү? Бул Иран менен чектешкен. Эмнеге Иран азыр кыйкырып чыгып атат? Эгерде бул жерде коридорду кыла турган болсо, бул жерге Американын аскерлери келе турган болсо, анда бул жерге база курушат да кадимкидей. Бул жерге самолет, учак коно тургандай болуп калат, мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Американын аскерлери келип калат. Демек бул жерде аскер куралдар, жарактарды ошондо Иранга могул жерде жапжакын болуп калып атпайбы? Иранга жапжакын болуп калып атат да. Бул бир, ошон үчүн Иран кыйкырып чыгып атат. Мен бул эки жерге мүмкүнчүлүк бербейм, мунун баарын бомбалайм, жок кылам деп атат. Бул биринчиден. Экинчиден, Иранда азербайжандар абдан көп. Абдан көп. Миллиондогон азербайжандар Иранда бар. Иран ошол эки жерде азербайжандар ушунчалык күчтүү, диаспоралар ушунчалык көп. Булар кээде митинг кылып, ичинде солгундап да ийишет да. Ошондуктан бул Иран андан дагы кооптонот. Ошон үчүн бул геосаясий маселеси Трамптын бул жерге кылып атканы, анан Иран азыр кыйкырып муну бомбалайм деп жатканы ушунда. Эми кандай болот? Эми мындай да, азыр мисалы баягы көпчүлүк мынакей орустар тиякта ит эле болду, Путин ит эле болду дегенде, булар болсо азыр эми албетте булар баягы жака жегендей эле же болбосо бетке түкүрүлгөндөй эле болду. Бирок булар азыр Арменияда эмки жылы шайлоо болот. Эмки шайлоодо Пашинянды куратканга аракет кылышат, кулатканга. Себеп дегенде Пашинян куласа, бул инициативалардын баары, бул демилгелердин баары ошо менен токтоп калат. Эмнеге орустар буга кызыктар? Себеп дегенде геосаясатта мындай түшүнүк бар, туугандар. Управляемая дестабилизация деп коет. Бул кыргызчага мындай которгондо башкарыла турган башаламандык деп коет да, башкарыла турган. Мындай, эгерде өлкөнүн ичинде башаламандык болуп атса, могул өлкөнүн ичинде, бул өлкө сырткы саясатты ойлоно турганга чамасы жетпейт. Орусча айтканда не до этого будет. Ошондуктан башкаруунун, чоң империялардын бирден бир башкаруунун тегерек четтеги жана вассал өлкөлөр да, бул бизди вассал өлкө деп коет. Арменияга окшоп эле биз дагы кыргыздар деле вассал өлкөбүз да. Бир нерселерди тияк менен макулдашабыз. Себеп дегенде биз экономикалык жактан көз карандысызбыз.
майыбыз бар. Май алабыз ал жерден, газ алабыз ал жерден, токтотсо өлдүк. Социалдык жактан көз карандысызбыз. Бул деген миллион мигранттар. Аларды жана кыйнап жаап салса ызы чуу. Саясий көз карандысыздык бар. Аны жакшы билесиздер. Бирдеке болсо жанагы Курман Салиховичтин кебетесин кийип калышы ыктымал. Ошон үчүн мисалы булар баягы Кыргызстанда туруктуулук эмес, Арменияда туруктуулук эмес, ичинде башаламандык болуп турган жакшы деген багытта болуп келет да. Бул ачыктан ачык эле. Себеп дегенде эгерде башаламандык болуп атса, сырткы саясат жөнүндө сен ойлобой да каласың дагы, уламдан улам карызга батып, уламдан улам жанагындай жиптерге байланып, туталып, сен көз карандысыз болуп келе бересиң. Мен көз карандысыз мамлекетмин деп койгону менен көз каранды болуп келе бересиң. Майдан көз карандыбыз, саясаттан көз карандыбыз, миграциядан көз карандыбыз. Жана толгон токой ошол эки жиптер бар да, ошол эки менен курчай берет да. Ошон үчүн муну управляемая дестабилизация, башкарыла турган башаламандык деп коет. Ошон үчүн бул конфликт мисалы Орусияга пайдалуу болуп келген, ошон үчүн булар чечпей келишкен да. Мунучу баягы ушинтип эле ырбатып кармап, баягы тоңдуруп кармап коет. Анан эгерде баягы Алиевке окшоп Азербайжан кутуруп баратса, же Пашинянга окшоп Армения кутуруп баратса, ошол жерден чыр-чатакты чыгара коет дагы, анан булар ушул чыр-чатак менен эле алек болуп калат да. Түшүндүңүздөр? Ошон үчүн Орусиянын бул кызыкчылыгы бар. Ошентип турса, булар Орусияга көз каранды болуп келе берет. Бул учурда болсо Армения дагы ошол эки Орусиядан түңүлүп, алар менен мамилеси бузулду. Азербайжан дагы мамилеси бузулду. Анан отуруп алып, биз ошону чечебиз деп баштады. Буга кошулган себеби дагы Турция дагы кийлигиштир. Мынакей көрдүңүздөрбү? Турция дагы жанында. Турция эмне кылып атат? Турция бул Азербайжан менен жакшы мамиледе. Булар түрк тектүү эл да. Ошон үчүн Түркия болсо бул могул жерде Арарат деген тоо бар, билесиңер. Тоону алып койгон. Анан ошон үчүн Армения жакты жаап койгон могул жерди. Бул жер Нахичевань жак жабылып турат. Ошон үчүн баягы Армениянын эч кандай бака мүмкүнчүлүгү жок да. Могу Грузия аркылуу эле каттай турган мүмкүнчүлүгү бар, көрдүңөрбү? Армения бардык жактан жабык, Турция жактан жабык. Бул Азербайжан жактан жабык, Нахичевань жактан жабык. Иранда санкциялар кыйрата турган. Ошон үчүн Армениянын абалы мышы кыйлай турган эле, могул жерден эле өтө турган жери бар да. Могул жака эле өтө турган жери бар. Ошон үчүн Армения бул айтып атат, Турция айтып атат Арменияны, сен урушпа Азербайжан менен, давай тынчтык келишимине кел. Ошондо мен сени могул жерде ачам чек араңды. Биз ушул жерде соода сатыкта кылабыз, элиң дагы уча баштайт. Бул жерде сен ушу көрдүңбү, могул жака деңиздерге кетесиң, көлдөргө кетесиң, бул деңизге чыгасың деп жаткан учуру, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн Армения буга кызыктар. Армения Азербайжан менен да мамиле түзсө, бул Азербайжан аркылуу Каспий деңизине да чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн Армения ушундай кызыктар болуп аракет кылып жаткан учуру да. Азыр Вашингтондо болгон окуя бул жөн эле декларация, бул көп чоң жумуштун, чоң дагы аракеттердин, чоң кыйынчылыктардын дагы алды да. Ошонун эле башаты, бир эле кадамчасы. Орусия жөн отурбайт. Орусия бул мамилени да бусканга, бул мамилени бусканга да аракет кылат, сөзсүз түрдө. Орусияга Армения жана кыргыздардай болуп, мындай чабал болуп турганы буларга ыңгайлуу. Чабал болуп турса, бул көз каранды болуп турат. Ошол бул ыңгайлуу. Ошон үчүн Пашинян айла жок түрк Режеп Тайыпка барып, аны менен сүйлөштү, андан бир гарантияларды алды, ошентти. Бирок эмки жылы Пашинян утулуп калса, бүттү, токтойт. Пашинянын ордуна тияктан ким келет? Может, орустар күчтөнүп туруп, проорусский бир лидерди коюп коет. Проорусский лидерди коюп койсо, Грузиядай болот. Грузияда мурда Саакашвили бар болчу да. Саакашвилини көрдүңүздөрбү, жоготуп туруп, азыр бул жерде прорусский болуп калды дагы. Орусия менен азыр Грузиянын мамилеси жакшы, бул жерде прорусский болуп калды да. Кеп ушундай, көрдүңүздөрбү? Геосаясат, мунун түп жагы, могул жерде болуп аткан окуялар аябай өтө чырмалышкан окуялар. Ошондуктан мунун алдында дагы кандай болот, эмне болот, Путин өлдү, Путин ит болду деген али эрте. Андай болгон жок. Булар акырын күтүп отурушат. Булар иштеп атышат азыр. Армения боюнча иштеп атышат, башкалар боюнча иштеп атышат.
ошондой туугандар. Геосаясат деген ушундай. Бул бүтпөгөн окуя. Ошондуктан кыргызча жалпы ушул жерде болуп аткан тегеректеги кызы чуу боюнча сиздерге кичинекей түшүндүрмө. Муну дагы көрөлүк, канчалык сиздерге бул керек нерсе экенин, маалымат сиздерге так болдубу, так болгон жокпу. Рахманкул хан жөнүндө дагы айта кетиңиз деп мага бул жерде мен сүйлөп атсам ошону жазып атышат. Рахманкул хан болсо ошол жанагы Совет бийлиги келип муну басмачы деп кубалаган да, биздин акыркы хан. Ал ошо Афганистанга, Ооганстанга кирип барып, Ооганстандан сүйлөшкөн. Азыр Ак падыша кулады. Совет бийлиги орногон турат, бирок алар болсо теги алыс жакта, келгичекте дагы бир канча ай, бир канча жыл бар. Келгиле силер биринчи киргиле, биз ошол Британиянын протекторлугуна кирелик. Протекторлугуна кирелик деген сөз, протект деген сөз бул коргоо деген, англисченин protect коргоо деген сөз да. Эми баскынчылар, чоң империялар биз басып алдык деп айтпайт, алар протекторат деген ушуга сыяктуу биз коргонуу режимин, коргонуу маканын, коргоо макамын киргиздик деп айтышат да. Ошондуктан Рахманкул хан барып, биз силердин алдыңарга кирелик, биз силерге коргонолук, силер ошол эки биз аркылуу, Кыргызстан аркылуу, кыргыздар аркылуу Орто Азияга киргиле, Совет бийлигини орноштурган ага чейин биринчи жеткиле деген болчу. Ал учурда тиги Түркияда чоң ызычуулар болуп, Осман империясы урап, ал жерде Ататүрк жаңы республика курам деп баштап аткан учуру, ошондуктан күчтөрдүн баары ошол жака кетип калып, анан кире албай калды да тилекке каршы. Тилекке каршыбы, тилекке жарашабы себептен алар келип калса, бул жерде да кандай окуялар болот эле. Бирок азыркы окуялар, геосаясатта окуялар ушундай туугандар. Ушу эки армян, Азербайжанда окуялары болгондо, ал жакта болгон нерседе силер ушул экини мынтип карап, көз салып, эмне болуп атканын көрүп коюп турсаңыздар болот туугандар. Сак саламатта калыңыздар.